Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste aytat: "Kullu bani Adama hattaun ve hayrul hattaina tawwabun." Adam baldarın har biri ele köp hata kılat, köp hata kemçilik bolat. Alardın içinden en жақсылары köp toba kılgandары. Demek natijada kim en köp toba kılıp жүрse, Allah'ın aldığındaki en süykümlü pendelerden bolat. Allah'ım ötken kança hata kemçilik bolsa özü geçirgen bolsun. Allah Teala'ga maşallah şükür aytalı. Çekiliz razıçılık bildireli. Az süze dolturgandar har biribizin ele içki dünyöz bir sүйүнүп tursa, bir taraftan tolkundanıp turabız, özgöçө bir жоопкерчилик астында turabız. Себеби oroz ayı öte жооптуу ay. Allah Teala'nın mehrimi tөгүлгөн ay. Allah Teala'nın beyişlerinin bardıq eşikteri açılgan ay. Tozoktun eşikteri jabılıp, dualar kabul bolup, adamlar tozok otundan azat bolup, bирок ошо менен биргеликте эң бактысыз адам ушул айдагы жакшылыктардан куру кала турган болсо, чыныгы бактысыз адам ошол адам да. Ошондон албетте жүрөктө толкунданып турат. Кандай өткөрөт экенмин? Даярдык болдубу, болбодубу? Өткөндө эле кечээ күнү эле мына ушул жерде орозону бүтүрүп алып, айт намаз окуп алып, ороза айдан, Рамазан айынан коштошуп аттык эле. Жүрөктө болгон өкүнүчтөр менен ушул айда Куранды хатым кылып бүтүрө албадым. Куранды окушту үйрөнө албадым. Көп iftarlıklarda kıla almadım, etikafga oltura almadım. Толтура жүрөктө өкүнүчтөр бар эле да. Бирок карасак дагы эле ошондой көртиричилик менен жүрүп отуруп эле кайра эле ораза ай келип калды. Мына дагы эле босогосунда олтурабыз. Кудайым буйруса азыр таравих, ошо менен эртең багымдаттага чейин ооз бекитилип, орозонун биринчи күнү башталат. Кайра эле келип калды, дагы келип калдык, жүрөк дагы кыжалат. Даярдалбай калдым окшойт депчи. Ошондон урматтуу тууганым, бүгүнкү күндө эч качан эртеңки күнгө койбош керек да. Кийин кылам эмес. Иншалла Кудайым буйруса кылам эмес. Балким адам баласы азыртадан баштабасак, ушунтип өмүрүбүз өтүп кете берет да. Өмүр өтүп кете берет. Бүгүн мисалы чыныгы эркек деп кимди айтат? Эрктүү адам деп кимди айтат? Ким күнүмдүк амалдарын, иштерини бүтүрмөйүнчө уктабаса да. Бүгүнкү зикириңиз бүтө элекпи? Жатпаңыз. Куранды окуй элексизби? Жатпаңыз. Намаздарды, нафил намаз, башкаларды толук бүтүрө элексизби? Уктабаңыз. Бардык амалды бүтүрүп коюңуз, анан кийин уктаңыз. Бүгүнкү жумуштун, иштин бардыгын бүтүрүң, анан жатыңыз. Демек эрктүү адамсыз, эркексиз да. Андай кылбасак, ушинтип өмүр өтүп кете берет. Канча убакыт өтүп кетти, мисалы өткөн жылкы орозодо Куран окугандар балким азыр келип калды. 1 жыл өтүп кетти, 29 тамганы үйрөнүп койгон жокпуз да. Алиф ба та са жөн эле тамгаларды үйрөнүп койгон жокпуз. Жакшы бел байлаганда бир 2 айда Куранды жакшы окуучулар катарына кошулуп калат элек. Ушул куттуу ороза айы бул Куран түшкөн ай болуп эсептелет. Куран менен өтө тыгыз байланышы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозодо Жабраил периште менен Куранды толугу менен бири-бирине такрор кылат эле. Жабраил периште окуп берсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуп берип, бул Куранды окуу, Куранды угуу, бул орозонун бир өзгөчөлүктөрү болуп саналат. Ошондон иншалла урматтуу туугандарым, мынакей алхамдулилlah кандай болду, бул жак өттү. Кудайым буйруса эми бекем байлайлы да өткөн күндөн сабак алып, дагы кийинки орозого дагы ушундай өтүп кетпейли, дагы орозого чыгып кетпесин. Кимдер Куран окушту билбесе, бүгүндөн баштап сабакты баштайлы. Каркелерди бекем карманалы да болду, сабакты баштайлы. Өзүбүздөй жашоо тагдыр өзүбүздүн колубузда. Биз эмне кылып атабыз, ошого жараша тагдырыбыз курулуп атат да. Чечим чыгарбагандык себептен канча өмүр өтүп кетти. Тура чечим жок да, чечим жок, ошол себептен зикир болбой атат. Тахажжудка турам деген чечимиңиз жок, тахажжуд окулбай эле кетип атат. 5 мал намазды жамаат менен дайым окуйм деген чечим жок, жамаатсыз эле намаздар баратат. Багымдатты каза кылбайм деген чечим жок, канча багымдаттар укталып калып атат. Жүрөктөн чечим чыгарсак, Кудайым буйруса Аллах Таала эч качан сараңдык кылган зат эмес. Алла берешен зат, сизди эле күтүп турат. Жүрөктөн чечим барбы, Алла тауфикти, жардамды жаратып берет да. Мүмкүнчүлүктү Аллах Таалам берет, эгер жүрөктөн чече турган болсо. Ошо иншалла жүрөктөн чечели, Кудайым буйруса бул орозону жакшы өткөрөбүз, Өткөн жылдагы кетирген кемчиликтерди кайталабайбыз. Буйруса иншалла орозодо күнөөдөн толугу менен өзгөчө деңгээлде сактанабыз. Ооз бекитилгенде дагы, ооз ачылганда дагы, күнү дагы, түндөсү дагы, жалгыздыкта, коомчулукта дагы күнөөдөн өзгөчө иншалла Кудайым буйруса чыгамын. Ушул орозодо машыгып жүрүп, өмүр бою ошол күнөөдөн мен арыламын деген иншалла ниет менен орозого кирет. Oroza ayını, kutlu oroza ayını kantip tosup alabız. Birinci bir dua, birinci dua menen. Allah Teala'ga dua kılуу menen sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din köptөгөн duaları var. İbadatка, itaatка, taatка болгон жардамды сураган.
Misалы namazdan keyin dagı Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadatik. Dua kılıp atабыз. O Allah maga jardam bergen. Emnege jardam bergen? Saga seni estöөгө jardam bergen. Saga çıraylı şükür kılууга jardam bergen. Saga çıraylı ibadat kılууга jardam bergen. Dep Allah Taaladan jardam surap atабыз da. Demek Allah jardam berbese Allah'ın estep жүрүү kıyın. Allah jardam berbese ibadat kıla albayбыз. Allah jardam berbese Allah Taalaga şükürdar pende bola albayбыз. Naşükür bolup har bir uçurda arızlanıp naalып ele жүрüp ömür ötüp ketet da. Demek Peygamber dua kılıp Allah Taaladan jardam suragan. Taza жүрөктө сураган. Айшене өзү айтат, пайгамбарыбыздын көп дуаларынан бири кайсыл эле десе, я мукаллибал кулуб саббит калби ала диник. O жүрөктөрдү башкаруучу зат, менин жүрөгүмдү динге бекем кылгын деп пайгамбарыбыз дуа кылчу экен да. Пайгамбарыбыз ошондой макамда, ошондой имандын деңгээлинде, Кудайдын колдоосунда болгон зат дагы эң көп дуа кылгандардын бири жүрөгүмдү динге бекем кылгын о жүрөктөрдүн кожоюну, жүрөктөрдү башкаруучу зат деп Аллах Таалага кайрылып турчу. Демек орозонун биринчи адеби дуа. Аллага кайрылалы, я Allah, ушул орозону жакшы өткөрүүгө, татыктуу өткөрүүгө өзүң бизге жардам бергендер. Экинчи адеби настакбилуху бит-таубати илаллахи мин кулли занбин ва гафлатин ва таксирин. Бул айды тосуп алабыз Аллах Таалага кайтуу менен тооба кылуу менен. Ар бир күнөөдөн, ар бир бейгапарчылыктан, ар бир кетирген кемчиликтерден Аллах Таалага кайтып, тооба кылып бул айды тосуп алалы. Тооба менен тосуп алалы. Tooba kılbastan baştalıngan ibadat, tooba kılbastan baştalıngan alınıp jatkan ilim, bul paydubalı jok, fundamentti jok ele dualды көтөрүп kuruluş baştalıp ketken sımal. Al dualды көтөрөсүз, başka kılasız, uçur gelet, biraz şamal, biraz jer kıymıldı, biraz aval gelse, anın bardığı kurap düşet, al beken bolbay kalat. Sebep paydubalı jok da. Oşonda ele urmatlı tuğanım, eğer tooba kılbasak, günөөдөн чыгуу, Allah'dan geçirim suroo maselesi menen başlabasak Ramazandı. Anda orozodo kılgan көп sooп işlerimiz beken bolup turuktуу bolbой kalat, erteң ele günөө menen kayralardı jok kılıp alabыз da. Oşondan inşallah tooba menen bul ayda tosup alalı. Ya Allah'ım, boldu Kudayım buyursa seni narazı kıla turgan işlerden, peylimden, özübüzgө ar biribizdik özübüzdүн жашообуз алдыбызда, кемчилигибизди билебиз. Ошонун бардыгынан Кудайым буйрса иншалла мен тооба кылдым. Экинчи ошол ыплас жашоома кайтпаймын деген чечим менен Кудайым буйрса иншалла орозого кирели. Үчүнчү адеби сүйүнүү менен кубаныч менен бул айга кирели. Башкаларга орозо айды даңазалоо менен бул айга кирели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү дуаларынан Allahümme cealni minellezine iza ahsan istabşaru ve iza asa'u istagfaru. O Allah'ım sen beni uşundaylardan kılgın, jakşılıkты kılıp durup kuana turgan, jamanlıkты kılıp koysa ökünüp Allah Taala'dan geçirim suray turgandardan kılgın dep dua kılat ele da. Demek imanduğunun şanı momun adamdın sıfatı tabiatı uşunday olup, jakşı iş kılganda, jakşı amal gelgende suyunut жүрөктөн. Oroza ay gelip atat, kuttu ay gelip atat. Demek bardığımız yürekten inşallah suyunup, kuanıç menen, tolkundoo menen, biri-birimizni kuttuktoo menen, özgöçe, üy bile özgö dagı özgöçe bir aurаны tartуулoo menen, uşul aydı tosup alalı. Üydögü jaş balдар, jaş kızlarыбыз dagı, bizdin arkabızdan ösüp kele jatkan muğun dagı, düşünsün oroz ay kanday kuttu ay ekendigin. Üydö maşallah, mamile de, basuu da, üy tartibinde bir özgörü girsin, oşol arkul alar da düşünsün, ha demek sүйünө turgan bir özgöçö bir ay geliptir, bul ayda urmattaşuuz gerek eken degen sezimdi alarga da tartuulaylı. Dördüncüsü bittasamuh vel afu ve adami şahna vel bagda li anna a'malal ibad turfa'u ilallahi ma adal mutaşahinin. Dördüncüsü birbirimizni keçirүү menen, kemçiliklerimizni jabуу menen, jana жүрөктө kek saktap duşmandыкты жоюу menен bul aydı tosup alalı. Antkeni bul ayda adamdın amaldары Allah Taalaga özgöçө көрсөтүлө турган учур. Şaban ayında misalı mına akırkı günü bugün öttü. Allah Taalaga özgöçө adamdın amaldары көрсөtүlöt. Kimder egerde biri menen arazdaşıp, tuğandar bolobu, dostor bolobu, koşunalarby, kesipteşterbi, aga inibi, egerde ortada gelişmeslikler bolup biri-birine tarınışıp жүрүшкөн bolsa, anda anday adamdardın amaldары başынан götörülbey, Allah'ın aldında karalbay, kabul bolbay kalıp kalat, kaçan ekөө maselesini çeçmeyince.
Ошондон урматтуу тууганым, бул айда келгенде орозо айына эртең Кудайым буйрса, эч бир пенде менен жүрөктө кек сактооңуз калбасын. Аллах үчүн кечирип коюңуз. Аллах үчүн жүрөктөн кечирип коюңуз. Кечирбесеңиз өзүңүзгө эле оору, өзүңүзгө эле жүк. Ал кек сактаганыңыз, душмандашканыңыз ага эч бир зыян бере албайт, өзүңүздү эле кыйнайсыз. Өзүңүздүн уйкуңуз качат, өзүңүздүн табиятыңыз бузулат, нервиңиз бузулат, ооруларга чалыгасыз, өзүңүздү эле кыйнайсыз. Жүрөктөн кечирип коелу. Ким сизге кандай кылган? Аллах үчүн деп ушул айдын берекетине, я Аллах, мен ал пендени кечирдим. Сенин ыраазыңыз үчүн мен кечирдим, болду, менин эч кандай анын алдында бир талабым жок. Аллах үчүн кечирдим деп жүрөктөн кечирип коелу. Ынтымактуулуктун, берешендиктин, кечиримдин, бир туугандуулуктун айы, урматтуу тууган, орозо айы кирип келди. Ошондуктан бул айда кечирим менен бири-бирибизге болгон мээримдүүлүк менен тосуп алалы. Бешинчиси аннияту салимату садика ли жамил амали салиха ва ихтисаби савабиха. Бекем туура ниетти коелу. Ушул айдагы болгон амалдардын баардыгын кыламын деген. Жана ошолордун баардык соопторуну элестетүү менен ушул айга кирели. Таравих окусак не болот? Ифтарлык кылсак кандай болот? Орозодогу ачарчылыкка, суусаганга чыдасак кандай болот? Өзүбүздүн адеп ахлагыбыз менен жүрө турган болсо кандай болот? Тахажжуд намаздар, саарлыктар, ошолордун баардык сооптору кандай? Куран окуунун сообу кандай? Ошолорду элестетип алып, жана ошого бекем жүрөктөгү чечим менен, себеби Аллах адамдын жүрөгүндөгү чечим менен жараша кылат. Минна ал-исти'дад ва миналлахи ал-имдад. Бизден даяр болуу, Кудайдан көмөк көрсөтүү, жардам берүү. Эгер биздин жүрөктө чечим болсо, Аллах таала ал чечимди жөн койбойт. Ошондон иншалла бекем ниетти кылалы, Кудайым буйрса, орозону көп деген амалдар менен кыламын деген жүрөктө чечим болсун. Жана i'dadul idda bil mal lin nafaqa ala ikhraj zakatil mal wal fitr was sadaqat wa fil hadis khayrus sadaqa fi Ramadan. Жана байлыгыбызды иншалла даярдап туруп бул айга кирели. Кандайча даярдык? Ушул айда мен зекетимди берем. Орозо бүткөндөн кийин садакай фитрди берем. Себеби хадисте пайгамбарыбыз айткан, эң жакшы садака, кайрымдуулук орозонун ичиндеги кылынган деген. Орозо айдагы кылынган нафил ибадаттар фарздар болсо 70 эсеге көбөйтүлүп берилет. Ошондон демек алдын ала биз план менен киришибиз керек экен. Кудайым буйрса, ушул айда мен зекетимди берем. Ушул айдын ичинде кайрымдуулуктарды көп кыламын деп ниеттенели. Вали ифтари саим, орозо кармагандарга ифтарлык кылып берем дейли. Вали адай умра фи Рамадан, Рамазан айда умра амалыны кыламын деп кирели. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, умранын сообу менен биргеликте ажылык кылгандай кыяматта соопко ээ болот деген. Яни эң жакшы умранын убактысы орозо айдагы кылынган умра болуп эсептелет. Ал акча менен кылына турган ибадат. Демек, бул айдын ичинде акчага байланыштуу кайсыл өзгөчө амалдар болсо, ошолордун баардыгын кыламын деп чөнтөктү да камдап, акча тарабындагы маселесин да карап, даярдык менен орозо айына кирели дейт. Жетинчи акыркы адеби i'dadun nafsi wal ahl bi ta'allum ahkami fiqh as-siyam hatta nasuma ala akmali wajhin wa hatta la naqa'a fi mahdur. Өзүбүз дагы жана үй бүлөбүз дагы орозонун маселелерини, өкүмдөрүнү, жолдомолоруну үйрөнөлү. Сиз менен биз туура эмес бир жолго түшүп калбай, туура эмес нерсе кылып албай, жана орозону толук кандуу кармаш үчүн маселелерини үйрөнгөнчө орозо айына келели. Кудайым буйрса, иншалла сабактар болуп турат. Сабактарга катышалы. Мисалы устаздарыбыздын сабактары бар. Таравих учурларда да Кудайым буйрса, иншалла 10 рекет окуп коюп туруп, 12 рекет окуп коюп туруп, анан бир аз кыскача сабак кылып алып, анан дагы 8 рекет окуп, ошондой тартип кылалы иншалла. Бул айда демек таалимден дагы, Курандын сабагынан дагы үлүшүбүздү дагы бир аз көбөйтө турган ай болуп эсептелет иншалла. Аллахым разы болсун, урматтуу жамаат. Азыр Кудайым буйрса, иншалла күндө ушундай келе беребиз. Күнүмдүк тартибибизди айтып коелу. Кулптан намазды окуйбуз, жамаат менен 4 рекет парз. Андан кийин 2 рекет сүннөт окулат, өз алдынча, жалгыз. Андан кийин Кудайым буйрса, жамаат менен булбулдай болгон карекелерибиздин аркасында Кудайым буйрса, иншалла таравих намазыны окуп баштайбыз. Ошо менен иншалла ойго батабыз, планыбызды кыла беребиз. Аллах акбар деп койсо рүкүгө барабыз. Сами Аллах лиман хамидин десе туруп коебуз. Ар кандай нерсени ойлоп отуруп, эптеп убакыт өткөрбөстөн, балким ихластуулук менен окойлу иншалла. Аллахтын алдында турам деп, ар бир соопту, ар бир аят
Kur'an Karim ушундай ibadat har bir tamgasına özünчө жооп берилет да. Har bir tamgaga, misal eч bir жерде андай айлык жок да. Sen иштейсиң, анан har bir tamgaga мен сага айлык берем дегенчи. Kur'an Allah'ın алдында ушундай деңгээлди ээлейт. Эгерде буну окусаңыз же уксаңыз, har bir tamgaga Allah Taala эсептешет. Har bir tamgasыначы. Ошондон Allah Taalанын сөзү. Бул падышанын, дүйнөнүн падышасынын сөзү эмес, Чыңгыз хандын bir өкүмү эмес, Кыргызстандын ажоосунун сөзү эмес, бүткүл ааламды жараткан Allah Taalанын сөзү болуп саналат. Ошол заттын сөзү окулуп атат алдыбызда. Allahu Akbar degenden başlap perdelerdin bardыгы alınıp Allah'ın aldında turabız. Allah'tın tolu göngülü sizge düşüp turat. Kaçanga çeyin göngülüңүздү siz başka nerselerge oyuңузду başka jaka alып чыгып başka nerseni ойлонуp кеткенге чейин Allah'ın özgöçö merimi, nazarı sizge özgöçö bölünüp turat da. Ошондон inşallah taravihte da ihlaslуулuk menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Man qama Ramadana imanan ve ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min zanbih." Kim egerde taravih namazını Allah Taalaga bolgon bekem işenim menen, sooptordu ümit kılуу menen, okup бүтүрүп koyun anan es alayın emes, wagt ötkürüp koyun emes, sooptordu ümit kılуу menen tura turgan bolsa, anda ötüp ketken günöөлөрдүн bardыгы geçirilet, uşul biraz bir saatlik wagtın bereketi menen. Şondan inşallah sooptu ümitinde Allah üçün ihlaslуулuk menen jandu kandu Kudayım buyursa taravih namazlarda 30 gün boyu kança gün oroza olsa hiçbir kaldırmasdan toluğu menen kaçışalım. Başından geleli ayağına çeyin. Şeytan azgır öyle. Daratın sınıp kaldı okşaydı. Biraz жаңылап келет okşayısın, antet okşayısın, mintet okşayısın. Biri çalıp atabı eken, karap koyucu, biri WhatsApp'tan yazmadı eken. Eptep göngülde alış gerek, eptep namazdan, Kur'an'dan üzüş gerek de. Taravih namazda oku öz alınca sünnet. Aldın ala aytıp koyuldu. İkinci, taravih namazının içinde 30 paranı toluk uğu, bul öz aldınca sünnet bolup sanalım. Şondan inşallah taravihti gıda kaltırbaylı, kıraatımız da kalıp kalbasın, Kur'an'ın kebir bölüklerini ukpay da kalbaylı da. Толық қанды қачқан әрекетini қылалы. Құдайым бұрса иншалла Құранның хатымы 27-ші түндөсү, қадыр түні, Құдайым бұрса иншалла жамаат менен ушул жерде акыркы пара окулуп, толық Құранның хатымы болот иншалла. Шуга даярбыз бардыгыз иншалла. Бекем бел байлайбызбы? Бүгүнкү тапшырма ушул болсун, эртең башкаларды да иншалла эчитип келели. Өзүңүз келсеңиз bir адам сообун аласыз, дагы бирөөнү алып келсеңиз 2 адам сообун аласыз. 2-3 адам алып келсеңиz 4 адам таравihini сообун аласыз. Колдон келишинче досторуңуз бар, үйдөгүлөр бар, башкалар бар. Орозонун берекети менен, ушул айдын берекети менен шайтан байланган учурда аларды да Алла менен байланыштарын кубаттатып, аларды дагы тообага, мечитке, жакшы иштерге, аларга да себепчи болуп калалы, бири-бирибизге жакшылыкты жайылталы иншалла.